Урматтуу дыйкандар, учурда аба ырайынын жаан-чачындуу жана ным болгондугуна байланыштуу арпа жана буудай талааларында козу-карын оорулары пайда болушу мүмкүн. Алар кайсылар? Алар ак кебер, мучнистая раса, дат оорулары, септериоз, фузариоз оорулары. Булар кайсы убактарда жакшы өрчүйт. Аба ырайы жаанчыл убакта, шамал жүрбөгөн учурда, анан көбүнчө өтө кою себилген арпа буудайларда булар жел аралабай, шамал аралабаган жерлерде булар өздөрү аябай өрчүшөт. Булардын зыяны түшүмгө өтө чоң зыян келгизет. Буудайды алсыратат. Оору пайда болгон өсүмдүктө жакшы түшүм болбойт. Түшүмүн 30% 70%ке чейин төмөндөтөт. Эми бул препараттар көбүнчө 1 литрлик болуп чыгат. Ошонун жарым литрин ар бир гектарга колдонсоңуздар болот. Рекс Дуо, Раксил, Тилт ушуларды 300 граммдан 500 граммга чейин гектарына колдонот. Буну мурдагыдай эле эртең менен кечинде чачсаңыздар жакшы болот. И ошол эле учурда карбамидти 5-7 килограммды кошуп экөөнө аралашат. Бул фунгицид менен карбамид кошуп чачсаңыздар болот. Барып талааңыздарды көрүп, эгер оорулар пайда болсо кабарласаңыздар болот.